Балдар, кайрадан аппликация сабагындабыз. Сабактын темасы ракета. Балдар, биз өткөн сабакта түстүү кагаздан чымчык жасаганды үйрөнгөнбүз. Кана жасаган чымчыктарыңарды көрсөткүлө балдар. Азаматсыңар балдар. Силер эң сонун жакшы жасаптырсыңар. Балдар, силер түстүү кагаздан кызыл, жашыл, көк, сары түстөгү чымчыктарды жасаптырсыңар. Балдар, силерге чымчык жасаган жактыбы? Балдар, силер чымчык жасап жаткан убакта кыйынчылыктар болдубу? Азаматсыңар балдар, силер чымчык жасагандарыңар үчүн мен баарыңарга тең 5 койдум. Азаматсыңар. Балдар, силер ракетаны көрдүңөр беле? Ракета эмне экенин уктук беле? Биз балдар көбүнчө ракетаны телевизордон көрүп жүрөбүз. Алгач ракета жөнүндө маалымат берейин. Ракета реактивдүү кыймылдаткычтын жумушчу бөлүгү. Пайда кылуучу реактивдүү күчтүн таасири менен кыймылга келүүчү учкучсуз учуучу аппарат. Ракетанын баскычтары балдар абдан көп болот экен. Ракетаны асманга өзүн гана учурушат экен. Ракетанын жаңы учкандагы массасы бир нече килограммдан бир нече миң тоннага чейин жетет экен. Ракета аскер ишинде, илим изилдөө, космос аппараттарында колдонулат экен балдар. Келгиле, балдар, ушул ракетаны бүгүнкү сабагыбыздан түстүү кагаздан жасайлы. Баарыбыз түстүү кагаздарыбызды даярдап, ракетаны жасаганга киришебиз. Балдар, жасаган ракеталарыңарды WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Көрүшкөнчө.